1-ноябрь Кыргыз милициясынын түптөлгөнүнө 96 жыл. Бүгүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында ага карата чакан салтанат уюштурулду. Өз ишинин мыктылары сыйланды. Милиция кызматкерлери бардыгыңыздарды бүгүнкү Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 96 жылдык бааракеси менен өкүлчүлүктүн атынан жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте, ар бир кесип ардактуу, бирок өз өмүрүн тобокелге салып, элдин коопсуздугу үчүн күнү түнү кызмат өтөгөн милиция кызматкерлеринин эмгеги эртикке тете экендиги талашсыз. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери мурдагы салыштырмалуу азыр жооптуу дагы болуп калды. Азыр өзүңөр билип атасыңар, кылмышкерлердин эмелери күчөп, биздин алардын жанагындай айтканда финансовый жагынан дагы күчтүү болуп атат. Керек болсо азыр биздин политикага киришип атат дегендей болуп, кыйла неме болуп калды милициянын эмеси. Милиция коомдогу коопсуздукту камсыздоо менен бирге кылмыштуулуктун алдын алууда, кылмышка шектүүлөрдү кармоодо өздөрүнүн оперативдүүлүгүн ар дайым көрсөтүп келет. Натыйжалуу иштин башаты болсо ар дайым иш билги жетекчиге байланыштуу экендиги сыр эмес. Мамлекеттик тынчтыкты коргоодо өзүңөрдүн салымыңыздарды кошуп келе жатасыздар. Өздүк курамым атынан, жеке өзүм атынан дайыма үй бүлөңүздөрдө асманыңар ачык болсун. Ойлогон ой максат тилек иштерге ашсын, эли журтубузда дайыма тынччылык болсун. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылы дүйнө жүзүнүшүн алган COVID-19 илдети Кыргызстанда алгачкы жолу катталган күндөн тарта медицина кызматкерлери менен тең ата дал ушул күч түзүмдөрү тикесинен тик туруп, элдин саламаттыгы үчүн кызмат өтөштү. Ал жасалган ак кызмат эч качан эч кимдин эсинен чыкпайт. Эң башкысы, күн өткөн сайын менин милициям мени коргойт деген ишеним ар бир жарандын жүрөгүнөн орун алып жаткандыгы кимди болсо да кубандырбай койбойт. Элдин саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн элибиз, жерибиз, ата мекенибиз үчүн кызмат өтөп келебиз. мен өз кесибимди сүйөм, кызматым мекенге.